Беларустун Могилев облусундагы Осипович шаарынан анча алыс эмес жерде машыгуу жайлары даярдалып, ал жерге вагнерчилер жайгашууда. Бул тууралуу Беларустун Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы жарыялады. Осипович шаарынын тушунда аймактык аскерлердин бөлүктөрүндө сабактар өтүлүүдө. Аскерге чакырылгандар согуш талаасында жүрүү жана тактикалык атуу укмаларын өздөштүрүп, инженердик даярдык жана тактикалык медицина боюнча билимге ээ болушат. Вагнердин согушкерлери бир катар аскердик дисциплиналар боюнча инструктор болуп иштешти деп айтылат маалыматта. Беларуста канча вагнерчилер бар экени так айтылган жок. 23-24 июндагы вагнерчилердин Орусиядагы козголоңунан кийин компаниянын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Орус жана Беларус бийлиги менен макулдашып, Беларуска кетип жатканын билдирген болчу. Бүгүн 16 июлда Ошто блогер Улукбек Карыбек уулунун баш коргоо чарасын тандоо боюнча сот отуруму башталганы жатат. Сот залына блогерди колдоп келген адамдар батпай калды. Блогерди колдоп келгендер сот отурумун чоң залда өткөрүүнү суранышты. Укук коргоо органдары мындан ары чоң зал жок экенин билдирген. Залга адамдар батпай калгандыгына байланыштуу сот имаратынын сыртына дагы адамдар кире албай калды. Сотко келгендер колдоруна Улукбекке боштондук деген жазуусу бар плакаттарды дагы кармап турушат. Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлады. Жүргүзүлгөн акчам электөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында жалган ишкердик фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кечээ 14 июлда Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалган. Алар жалган финансылык документтерди жасоо менен өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуунун мыйзамсыз схемасын уюштургандан андан 151 миллион сом зыян келтирилген. Айта кетсек, жалган фирмаларды салык органдарына каттатуу менен алар ИАИП өлкөлөрүнө ак тилек жана чалдабар автожол бекеттери аркылуу товарларын экспорттоп ташып келишкен деп билдиришти УКМКдан. Учурда тергөө акчам иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында кылмыш жаза процедуралык кодексинин 96-беренесине алайык кармалгандар УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ош облусунун Чоң Алай районунда куткаруучулар бутун кокустатып алган чехиялык туристке жардам беришти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Билдирүүгө ылайык Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Ленин чокусуна чыкчу жолдо Чехия мамлекетинен келген турист бутун кокустатып алып жардам сурап кайрылган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамды тез жардам кызматына өткөрүп берип, жардам беришкен. Кыргызстанда дем алыш күндөрү жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын атайын адистештирилген ротасы дем алыш күндөрү жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүүдө. Айрыкча Бишкек Кордай жана Бишкек Чолпон Ата унаа жолдоруна кайгыл күзөттөрүн күчөтүп, мас абалында унаа башкаргандарга ылдамдыкты ашырып айдагандарга жана каршы тилкеге чыгуу менен одоно жол эрежелерин бузгандарга карата катуу чараларды көрүүдө. Ошондой эле дем алыш күндөрү тоого чыккан жарандардын агымы көп болгондуктан эс алуу учурунда ичип алып унаа башкаруусуна жол бербөө иретинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук аппараттарынын кызматкерлери Бишкектин чет жакаларында рейд иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Бишкекте Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун катышуусунда Калысордо конушундагы бала бакчанын пайдубалына капсула салуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин аянты 1390 чарчы метр, жалпы аянты 0,68 гектар. Долбоор боюнча имаратта уктоочу бөлмөлөр, оюн зок, буфет, ашкана, жуунуучу бөлмөлөрү, медициналык кабинет, кызматкерлердин бөлмөсү, музыкалык, гимнастикалык зал, кампалар жана техникалык жайлар жайгашкан. Подрядчы Арай ЖЧКсы менен курулуш монтаждоо иштерин аткарууга келишим түзүлдү. Учурда жер казуу иштери аткарылып, траншеяларда кум шагыл менен толтуруу иштери бүткөрүп, пайдубалын бетонун куюуга, арматураларын токуу иштери жүрүп жатат деп билдиришти Бишкек шаардык мэриясынан.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.